Саламатсыңарбы жолдоштор? Жаңы окуу жылына даярдыктардын бир элементи болуп, коопсуздук иш-чараларын жеткирүү болуп эсептелет. Ошонун негизинде азыркы өтүлүүчү сабактарды көңүл коюп угуп, положениени өзгөртүүгө категорически тыюш салынат. Шланг рукавды кармап туруп, направлять кылып, расстояние 2 метрден сепсе болот. Колду мындай кылбайбыз, түп-түз кармап туруп. Мишени түп-түз келаткан мишени 2 секундда направлять этип атат. Ошон үчүн биз зигзагообразно чуркайбыз, чтобы его темп сбивать этиш керек. Правый борттон гана чыгып түшкөн уруксат берилет. Туткалык нөмөттү жана кароолду алып баруучу биринчи жетектөөчү документтер булар. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин 0103 аскер бөлүгүнүн жаңы окуу жылына коюлган күжүрмөн пландарынын негизинде коопсуздукту сактоо боюнча сабактар өткөрүлдү. Коопсуздук эрежелерин жеткирүү сабактары Ош гарнизонунда жайгашкан аскер бөлүктөрүнө 2022 жылдын 25 ноябрь күнү 36806 аскер бөлүгүнүн аймагында атайын дайындалган окуу ордуларында өткөрүлдү. Аталган иш-чара 0103 аскер бөлүгүнө караган бардык аскер бөлүктөрдө өз аймактарында өткөрүлдү. Сабактардын жүрүшүндө аскер кызматкерлерине окуу ордуларынын жетекчилери тарабынан курал-жарак, ок-дары, жарылуучу заттар менен иш алып барууда коопсуздук чараларын сактоо түшүндүрмөлөрү берилип, ал эми чарбалык медициналык аскер техникалары менен кызмат алып барууда аскер кызматкерлерине мисалдарды келтирүү каражаттарын колдонуу менен өздүк курамга жетекчилер түшүндүрүп беришти. Коопсуздук чараларын сактоо менен ар бир аскер кызматкерлери өздөрүнүн ден соолугуна жана кызматка терс таасирин тийгизбей, залакалуу көрүнүштөрдүн алдын алууга болот. Эскерте кетсек, мындай иш-чара аскер бөлүктөрдө 6 айда бир жолу өткөрүлүп турат.